1911 жыл 4 январ таңкы саат 4:26 мүнөт өткөн убакта азыркы Кыргызстандын Чүй жана Ысык көл аймагын камтыган очогу Кемин жана Чоң Кеминде Рихтер шкаласы менен 10-11 балга жеткен чоң жер титирөө болуп өткөн. Бүткүл Ала тоого аламат салган зилзалалар биринин артынан бири кайталанып, жалпы жонунан 3 мүнөткө созулган жана ошол мезгилдеги дээрлик көпчүлүк имараттарды талкалаган. Аман калган эл уйку соодо колуна тийген кийими менен сыртка качып чыккан. Көпчүлүк эл боз үйлөрдө жашаса да, бирок бул зилзаладан 500дөй адам набыт кеткен, шейит болгон. 1000ге жакын киши жаракат алып, 1000дей кам кыштан курулган үй жана 15.000дей боз үй талкаланып жок болгон. 13.000ден ашуун бодомал арам өлгөн. Жер титирөөнүн радиусу абдан чоң болуп, Токмок, Каракол, Алматы, Тараз жана Ташкент шаарлары да жабыркаган. Жалпы Түркистан аймагы боюнча 2000ден ашуун адам шейит кеткен. Отурукташкан жашоо образына өткөн кыргыздардын көпчүлүгү каза болгону аз келгенсип, аба ырайынын ызгаар, суук, абанын температурасы -10 градустан төмөн болгондугу элдин абалын ого бетер мүшкүлгө салган. Буга кошумча жер титирөө 5 күнгө чейин уланып, жер улам силкинип турган. 9 январ күнү биринчи зилзалада эле күчтүү жер титирөө дагы бир жолу катталган. Бул карапайым элдин үшүн ого бетер алып, элдин шайын кетирген. Көпчүлүк сыртта жылуу кийими жок кыйналып, бирок үйлөрүнө кайтып баруудан кооптонгон абал жаралган. Кээ бир орус көчмөндөрү Орусияга качканга аргасыз болгон. Адамдар кийимчен уктап, ар дайым сыртка качып чыга турчу даярдык менен жашап алган. Каракол шаарына барчу жолдор талкаланып, тоодон кулаган таштар менен негизги жолдор тосулуп калган. Зилзаланын кесепетинен жер ачылып кайра жабылып, жерлерде бодомал түшө турчу жаракалар пайда болгон. Ал эми көл өрөөнүндө болсо, адырлардын көчкүсү катталган. Жердин жаракасы илимпоздордун айтымында 200 километрге узарып, көл аймагындагы кээ бир жердин жаракаларынын кенендиги 8 метрге чейин жеткен. Айрым аймактарда суулардын көтөрүлүшү байкалган. Чоң Кеминде болсо, бир айыл толугу менен көчкү астында калып, бир гана бешиктеги наристе аман калган. Бул жер титирөөдөн таасирленген Молдо Кылыч атабыздын Кысасы зилзала аттуу эмгеги 1911 жылы Казан шаарында басылып чыккан. Бул кыргыз тилиндеги басылып чыккан туңгуч китеп болуп эсептелет. Ысак Шайбеков аттуу атанын ошол апаатта курман болгондорго кошкон кошогунда бул аймакка орустар келип, Новороссийка кыштагын куруп баштаганын, бабаларыбыз буурусун тишин тийгизбей сактап келген ыйык жерибизге сока салып, дың бузуп, токойлорду талкалап, жайыттарга чочколорун жайнатканын жана эл ичи тынч болбой, дин качып, пейил таарыгандыгын бул апааттын кесепети катары сүрөттөгөн. Элдин башын муң кайгы каптап турган кезде Осман түрктөрү жардам колун алгачкылардан болуп сунушкан. Нар көтөргүс жардамын берген. Архивдик маалыматтардагы Осман түрктөрүнүн жардам колун сунгандыгын тастыктап жатат. Бул тарыхый баалуу маалыматтар жаш тарыхчы жана изилдөөчү 9 июль университетинин докторанты Дастан Разак уулу тарабынан изилденип чыккан. Ролигибизде Дастан мырзанын илимий изилдөөсүн колдонуу менен бирге ага терең ыраазычылык билдиребиз. Зилзалада жабыркаган кыргыздарга Осмондор тарабынан 100 000 сом өлчөмүндөгү акчалай жардам берилген. Ал учурда 5-10 сомго бир бодомал келсе, демек бул акчанын учурдагы кунун элестетип көрүңүздөр. Жардам чогултуу иш-чаралары 2 багыт аркылуу жүзүгө ашкан. Биринчиси Стамбулдагы татар боордошторубуздун Сыраты Мустаким журналы, ал эми экинчиси Осман мамлекетинин расмий муфтияты аркылуу. Сыраты Мустаким журналы 1911 жылдын 12 январ күнкү санында Түркистан аймагында жер титирөө боюнча жазып, кыргыз элинин жардамга муктаж экендиги жөнүндө кейип жазган. Бул макала Түркистандагы азап деген ат менен чыккан. Журнал редакциясы бул макалада айрыкча түрк элдеринин ичинен эң аруусу жана динине бекем болгон кыргыздардан көп киши өлдү. Эй калайык, зилзаладан жабыркаган бул жерлер биздин алгачкы ата журтубуз, түпкү мекенибиз. Түркистан экендигин унутпагыла. Италияда жер титирегенде жардам жөнөткөн мусулмандар эмне үчүн Түркистандагы мусулман бир туугандарга жардам бербейт? Дүйнөдө 300 миллион мусулман бар деп ооз көптүрүп сүйлөгөндөр кана, деп жалпы Осман түрктөрүн намыска чакырган. Ошентип макаладан таасирленген боордошторубуз жардам топтой баштаган. Алгачкы жардам компаниясына Стамбулдун Бешикташ аймагындагы мектеп окуучулары жана мугалимдери акча топтоп, кат менен кошо журналдын кеңсесине алып келген. Катта
Ысык көл жана чүйдөгү кыргыз боордошторубузга жардам чогулттук. Апаатка кабылгандардын абалына кабыргабыз кайышып, көңүл айтабыз деп жазышкан. Бул алгачкы жардамдан кийин басмакана жамааты Асияи Вусута Фелекате Зедеганы, башкача айтканда Орто Азиядагы кырсык курмандыктарына жардам деген кутучаларды ачып, жардамды расмий топтой баштаган. Көбүнчөсү жардамды Алмания, Болгария жана Грециядагы түрк офицерлери жөнөткөн. Буга кошумча Фатих жана Чеңгелкөй аскердик мектептеринин окуучулары менен устаздары да акча чогултуп беришкен. Журналдын ар бир санында Түркистандагы кырсык курмандыктарына деген ат менен ар бир жардам берүүчүнүн аты жөнү, мекемелердин аталышы жана канча өлчөмдө жардам бергендигин камтыган маалымат чыгып турган. Журнал жардам чогултуу акциясын ошол жылдын июнь айына чейин дээрлик 5 ай бою токтотпой уланткан. Андан сырткары жер титирүү жана Түркистандагы боордош элдер жөнүндө Осмон дөөлөтүндөгү Танин, Хикмет деген газеталар жана Тариф Муслим аттуу журналда байма-бай жазып турган. 1911 жылдын февраль айында Юсуф Акчора аттуу татар изилдөөчү баштаган илимпоздор атайын конференция уюштуруп, жер титирөө боюнча Истанбул калкына жана Осман мамлекетинин бийлигине жеткиликтүү маалымат беришкен. Ошол айдын этегинде Стамбулдагы Кырым студенттер коому конференция уюштуруп, эл арасында жардам топтошкон. Иш-чаранын алкагында Шакзаада белек кылган саат жана бир баланын калпагы аукционго коюлуп сатылган жана түшкөн пайда Түркистандагы кыргыздарга жиберилген. Муну көргөн Осмон өкмөтү да жардам чогултууда тынган эмес. Экинчи жардам чогултуу толкуну Осмон дөөлөтүнүн муфтияты тарабынан ишке ашырылган. Шейхул Ислам Түркистан үчүн атайын жардам комиссиясын түзүп, билеттер басылып чыккан. Сатылган билеттерден түшкөн пайда Түркистан аймагына жиберилген. Кийин да жардам берген Осмон түрктөрүнүн урпактары ал билеттерди колго алган сайын берешен аталарынын эрдигинен дем алып, сыймыктанып турган. Бир гана Стамбулда эмес, бүткүл халифаттын аймагында, жада калса айыл кыштактарда да жардам чогултула баштаган. Мамлекеттик мекемелер, чет өлкөдөгү элчилик жана консулдуктарда иштегендер четте карап турбастан өз айлыктарынын бир бөлүгүн жөнөткөн. Осмон дөөлөтүнүн султаны жана ислам халифасы Мехмет Решат 10.800 куруш жардам көрсөткөн. Ооба, тарыхта кыргыз жана түрк элдеринин өз ара бир туугандык сезими бекем болгондугун жана ар дайым бири-бирине көмөктөшүп келгенине көптөгөн мисалдар бар. Алда биз билген, азырынча ачыкка чыккандар гана. Келечекте жүрөгү улутум диним деп соккон тарыхчыларды көптөгөн илимий изилдөө архив жумушу күтүп турат. Осмон дөөлөтүнүн экинчи падышасы Султан Орхондун учурунда чепти багындыруу үчүн 300 атчан кыргыз Анадолуга чейин барып, шейит болгонун унутпаган Осмон түрктөрү ар дайым кыргыздарга жардам колун узатып турган. Султан Абдулхамид II Истанбул Хижаз темир жолун куруп жатат. Мекке жана Мединага жол кыскарат экен деген сөздү уккан Шабдан Баатыр 1904 жылы 10.000 алтын теңгеси менен салым кошконун унутпаган түрк калкы кайра эле 1911 жылкы зилзаладан мынтип бизге жардам колун сунган. Биринчи дүйнөлүк согушта бүткүл глобалисттик күчтөргө, башкача айтканда АКШ, Англия жана Францияга каршы согушуп жаткан жоокерлеринин эрдигин унутпаган Осмон түрктөрү кайрадан эле үркүндө курал-жарак менен жардам берген. Түркия өлкөсү түптөлүп, душмандар чөөс мал курчаган куртулуш согушунда атчан 2000 кыргыз барганын түрк туугандар унутпай, азыркыга чейин аңыз катары айтып келет. Соңку 20 жылда боордош Түркиянын экономикалык абалы оңолуп, ар дайым биздин өлкөбүзгө өз жардамын аябайт. Чегара чыры чыкса да кыргыздар биздин боордошубуз деп дем күч берип турат. Эми минтип алардын да башына оор мезгил келди. 2023 жыл 6 февраль. Таңкы саат 4-төн 17 мүнөт өткөндө Түркиянын түштүгүндө жана Сириянын түндүгүндө 8 балга жеткен жер титирөө болуп өттү. 4 күндөн бери эки өлкөдөн жалпы 21 миңдей адам каза болду. 74 миңден ашуун адам жаракат алды. 6500 үй толугу менен кулап түштү. 10 миңдеген үйлөр жараксыз абалга келди. Түркиянын 10 аймагында жашаган 14 миллион адам түз жана кыйыр түрдө бул зилзаладан жапа чекти. Урандынын чаңы сапырылган көчөлөр, таштан бекемдеген имараттардын кыйроосу, түп орду менен оодарылган дубалдардын кычыгынан чекесиндеги канды сүрүп чыгып жаткан чүрпөлөр жана карыялар. Не сабалда жардам күтүп жаткан калайык. Бул көрүнүш жалпы адамзатты селтеттирип, терең ойго салды. Бүткүл дүйнө жардам колун сунуп жаткан учур. Албетте, мындай абалда тообой эмес, таба кылгандар да чыгат экен.
Буга чейин динибизди каралап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдап карикатура тарткан Франциядагы Шарли Эдбо журналы өзүнүн чыныгын дагы бир жолу көрсөттү. Журналдын жаңы санында Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган үйдүн сүрөтүнө «Түркияда жер титиреди, эми танк жөнөтүүгө деле муктаждык калбады» деп жазылган. Бул сыртынан адам укугу, тең укуктуулук, гуманизм деп, а бирок чындыгында миңдеген адамдардын азасын мазактаган бир кош стандарттуулук. Бул карикатурага каршы Абрар Сабах аттуу мусулман сүрөтчүсү жооп беретинде Бекем Муштум менен Түркиянын желегин кармаган билектин сүрөтүн жарыялады. Ооба, Түркия үчүн азыр оор мезгил. Тууган, боордош элдин кадыры өтүп жаткан мезгил. Башыңа кырсык келгенде боордошторун көздөн учат эмеспи? Бүткүл Түркия өлкөлөрүнүн биримдигине мүчө болгон өлкөлөр өз жардамын аябай жатышат. Бул учурда Кыргызстан да четте калган жок. Өлкө башчысынын буйругу менен 67 кишиден турган куткаруучулар тобу Түркияга жөнөп, учурда Кахраманмараш аймагында куткаруу иштерине киришти. Аларды түрк туугандар көздөрүнө жаш алып, биздин боордошторубуз, жандарыбыз келди деп тосуп алып жатышат. Кыргызстандан жөнөтүлгөн куткаруучулар негизги керек жарагын, тамак ашын, кийим кечесин алып, керек болсо издей турган иттеринен бери ээрчитип алгандарын көрүп жүрөк жылыйт. Экинчи куткаруучу топ да тез арада жөнөп кетет деген ишеничтебиз. Керек болсо ар бир кыргыз Түркияга же Сирияга жардам берүүгө даяр экендигин социалдык тармактар аркылуу билдирип, кыргыз коомчулугу түрк байрагынын түсүнө боелду. Миңдеген адамдар жылуу кийим, жууркан төшөктөрүн көтөрүп алып, түрк элчилигинин алдында тизилгени элибиздин асыл сапаттардан өксүй электигинин белгиси. Муктаж адамга жардам берүү оолу адамдык жана мусулмандык милдет. Бүгүнкү Кыргызстандын жардамы бир кездеги алган жардамыбыздын жообу десек жаңылышпайбыз. Жакшылыкка жакшылык эр адамдын иши демекчи, бир мезгилдеги жакшылыкка жакшылык менен жооп берүү кезеги бизге келди, урматтуу кыргыз журтчулугу. Бул күндөрдө душман менен тууган сыналат. Экономикалык абалыбыз начар дебестен, Осман мамлекетинин башына оор күндөр келгенде Орусиянын курамында болгондугуна карабастан, материалдык жана моралдык жардамын аябаган ата-бабаларыбыздан өрнөк алалы. Жата калса Афганистандагы жакыр абалдагы мусулман боордошторубузда колунан келген жардамын топтоп Түркия жана Сирияга жөнөтүп жатат. Биз да четтен карап турбастан биримдигибизди, тилектеш, максатташ, пикирлеш экенибизди иш менен далилдейли. Кыргыз элинин атынан үйсүз калгандар үчүн меш орнотулган 100 боз үйдү тигип берсек, бул кылганыбызды да боордоштор эки дүйнө унутпайт. Буйруса, Түркия, Сирия жалгыз эмес. Тез арада бул мүшкүлдөн аман эсен куткарылат деп ишенебиз. Жараткан Аллах зилзаланын кесепетинен каза болгондорду өз ырайымына алсын. Жаракат алгандарга тез арада толук шыпа берсин. Курман болгондордун туугандарына сабыр тилейбиз. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз. Силердин кайгыңар биздин кайгыбыз. Көчкүдө калып каза болгондор иншалла шейит болуп эсептелет. Себеби көчкүнүн урандылардын астында калып каза болгондор шейит болуп саналат деген маанидеги хадистер бар. Бухариде, Муслимде. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 154-аятында болсо шейиттер тууралуу Аллах мындай дейт. Силер Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп айтпагыла. Андай эмес, алар тирүү. Бирок силер муну сезбейсиңер. Экинчи жактан талкаланган үйлөр болсо садака өкүмүндө өтөт. Демек, баары бир күн өлүүчү денебиз түөлүктүү болуп шейиттик мартабага чыкса, экинчи жактан бир күнү талкалана турган өтүүчү болгон үй жайыбыз да түөлүктүү турак жайга айланат экен иншалла. Ким жардамдашам десе, төмөнкү эсеп номерлерге каражатыңыздарды которсоңуздар болот.